Таштанды ыргытып жүргөн аял кантип эле мусулман болуп калды. Мединанын көчөлөрүндө пайгамбар мечитинин жанында бир аял жашайт эле. Ал күн сайын пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өткөн жолго атайлап таштанды ыргытып койчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо күн сайын ошол жол менен өтсө да эч качан нааразы болгон эмес, эч нерсе деп айткан эмес. Бир күнү ал жерден таштандыны көрбөй калганда таң калып сурады. Ал аялга эмне болду? Адамдар ал ооруп калды деп жооп беришти. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо анын үйүнө барып, ооруп жаткан аялды зыярат кылды. Аял абдан таң калды. Өзү күн сайын жамандык кылган адам бүгүн анын абалын сурап, кабар алууга келиптир. Анын көзүнө жаш толуп, жүрөгү жибиди. Ошол замат ислам динин кабыл алды. Мына ушундай эле ааламдардын ырайымы болгон пайгамбарыбыздын мүнөзү чек көрүүгө да сүйүү менен жооп берчү.